бардык мактоолорубуз жаратуучубуз Аллах Таалага болсун. Саламдарыбыз жана салаваттарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга болсун. Ассаламу алейкум урматтуу телекөрүүчүлөр. Дилазыктын бүгүнкү көрсөтүүсүндө ысырапкерчилик тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү Дилмаектин коногу Ноокат районундагы Ноокат билимканасы лицейинин кадрлар бөлүмүнүн башчысы Адалат Боронова эжекебиз болуп отурат. Биздин студияга куш келипсиз. Адалат эжеке, ошол биздин заманыбыз жакшырган сайын, элде канчалык токчулук, канчалык бардачылык болгон сайын ошончолук ысырапкерчилик элге чайылып кетти да. Мына ушул багытта бүгүн сөз кылып, элге ушул ысырапкерчиликтин зыяны, ошонун акыбети жакшы эместиги тууралуу кенен сөз кылайын деп отурабыз. Ушул тууралуу сиз өзүңүз оюңузду ортого салып отурсаңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүткүл аламды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана анын элчиси болгон пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Чындыгында азыркы учурда ысырапкерчилик өтө көп болуп атат. Айрыкча тойлордо. Бул тойлорду өткөрүү үчүн канчалык жогорку деңгээлде акчалар жумшалып атат. Бул акчаларды биздин уул кыздарыбыз мигрант болуп талаалап жүрүп, ошол жакта бир кичине жанын уштап, кыйынчылык менен акча таап салса, биз аларды бир күндүк тойдо, 2 саат, 3 сааттык тойдо абага сапырып учуруп берип атабыз да. Чындыгында ушул тойлордогу ысырапкерчиликке биз аял заты себепкербиз. Аялдарбыз. Себеби азыркы учурда бардык эле үйлөрдө, бардык эле 100% аялдар башкарат дегенден алысмын. Көпчүлүк үй бүлөлөрдө аялдар башкарып калды. Ошон үчүн ушул учурда үйлөрүбүздө бараканын жоктугу ham ошондон болот деп ойлойм да. Ушул тойлорго болгон акчаларды жумшап, анан ол балдарыбыз жөнөткөн акчалар жетпесе, барып банктардан кредиттерди алып, аларды жумшап, тойлордо 2 саатта сапырып жок кылып, анан жаңы үйлөнгөн балдарыбызды жаш жубай келин болуп ушул доор сүрө турган мезгилинде ушул бир жумадан кийин ушул мигрант кылып, аларды кайрадан жумушка жөнөтүп, ушул кредитти төлөө үчүн биз балдарыбызды алыска жиберип атабыз. Мындай шарттарды, мындай немелерди түзгөнгө биз аялдар өзүбүз себепкербиз деп ойлоймун. Эми азыр ушул биздин турмушта бул нерсе үстөмдүк кылып, көпчүлүк ошону түзүп аткан үчүн ушул маселени козгоп атабыз да. Ушул жагдайда мисалы ар бир үй бүлө өзүнүн шартына жараша эле тойду өткөрүп, сүннөт той кылса болот да, э? Болот. Бул жерде ушу баягы бири-бирине жарышуучу атаандашы болуп атат да. Атаандашы болуп, мен сенен өтөм, сен мен өтөм болуп, мынандай кылды, мына кафеде той өткөздү, мен дагы ушул жерде өткөрүшүм керек деген биздин башыбызга ушулар орнуп алган да. Бул ысырапкерчилик биздин ушундай немелерди өткөргөнүбүзгө байланыштуу, биздин экономикабыз дагы ушунан жогорулабайт да. Качан болсо ушул ысырапкерчиликке жол коюп, өзүбүз аялдар эле себепкер болуп келатабыз. Эми үй бүлөлөр илимде болсо, чындыгында ушундай ысырапкерчиликке барбайт да. Тапканын, ушул балдарыбыздын, уул кыздарыбыздын тапканын элден бата алып, сооп иштерин кылбай эле, биз исрап кылып эле жок кылып атабыз да. нерселерди Аралаштырып, мисалы, ушул кафелерде баягы шараптарды койгону, музыкалардын болгону чындыгында бул туура эмес иштер да. Биз ушундай ысырапкерчиликти жок кылыш үчүн биринчи ушул илимди үйрөнүп билишибиз керек. Айрыкча энелер үйрөнүп, анан балдарыбызга ошого карата тарбия берип, үй бүлөбүздө ар бир эне үй бүлөнү оңдосо, ошондо гана биздин заманыбыз, ысырапкерчилигибиз жоюлуп оңолот деп ойлойм да. Мисалы биздин ушул Караташ айылында, Ноокат районунун Караташ айылында ушул ысырапкерчиликти жоюу боюнча аялдар комитеттери иштеп атат да. Ушул өзүнчө бир маалеге аялдарды шайлап, ошолор ушул боюнча иш алып барып атат, ушул ысырапкерчиликти азайтуу боюнча. Мисалы сиз айтып кеттиңиз, мына тойду өткөрөм деп кредит алып алышып деп. Бул кредит деген арам нерсе биринчиден. Экинчиден баягы жаңы баш кошкон үй бүлө жакшынакай жашоосун баштабай эле,
кредитти төлөө үчүн кайрадан эле ушул мигрант болуп кетип атат да. Жаңы үйлөнгөн үй бүлөлөр ушу жаш эле кезинде иш нерсени үйрөнбөй туруп эле мисалы үчүн мигрант болуп кетип, ошодон ажырашуулар дагы ошондон көп болуп атат да. Эми мына күндөлүк турмушта баягы ошол аялдардын ролу чоң болуп атпайбы? Бардык тойдо деле, мисалы өлүм житимде дагы ушундай ысырапкерчиликтер болот да. Ошол багытында дагы айтсаңыз. Мисалы өлүм житимде биз мына аралашып эле жүрөмүн. Ар бир үйдө ушул бир киши өткөн болсо, ошол кишини жайгап чыкканга чейин үйүндө баягы материалдарын майдалап, кыркып, жыртыш кылып, ушуну биздин элибиз биротоло салт кылып алган да. Бул бир болбогон эле нерсе да. Ушуну тыйсак өтө жакшы болот. Мисалы үчүн ошондой исрапкерчиликтерди кылып, ошол өлүмдө баягы үйүндөгү мисалы атасы өтсө атасыны жайга коюу, анан кыркын өткөрүү, жылын өткөрүү, ушулардын бардыгына канчалаган расход, исрапкерчилик болуп атат. Буларды төлөйм деп балдары, артында калган балдары канча кыйналып атат. Бирөө өткөн болсо ошол жерге дайындалган адамдар барып туруп, ошол жыртыштарын бердирбей, кыскартып, кырктыгын тез арада кылып, ушундай немелерди биздин айылда жүрүп атат. Азыр кээ бир демилгелүү адамдар баягы жылдыктын ордуна мен жылдыкка атаган акчамды могу жака бердим деген эме кичине кыймылдар башталды. Кыймылдар башталды. Ошо бир жакыр үй бүлөлөргө үйлөрдү салып, же болбосо жол оңдоп, көпүрөк оңдоп, ушу эл көбөтчү жерлерге ушундай иштер болуп атат. Баягы бул жерде дагы эме болуп атат да. Бул эң негизгиси бардык кырдаалда Аллах Таалам ушу бизге сүннөт менен Куранда жол көрсөткөн да. Ошону гана тутунган кезде адамдарыбыз адашпайт. Алланын мына маселеде Алла эмне дейт экен дегенди биринчи планга коюш керек. Коюшубуз керек. Мисалы ошол адам өтүп атат. Ол адамды өз убагында жайына жеткириш керек, ошого жаназа окулуш керек. Мына биздин уламаларыбыз, алымдарыбыз эмне деп безилип атышат. Баягы мен Абдышүкүр устаздын энесинен угуп калдым да. Айтып атат да, баягы 20 жылдыктар мектепте 20 жылдыктар уюшулуп ушундай болуп кетти. Анан ошондо силер канчага чыктыңар деп атат да. 37-ге чыгышыптыр ошо 20 жылдыктар. Ошол 37-ге чыкканга чейин атасына жаназасына намазга тура албайт экен мисалы. Куран окуй албайт дейт. Кызы турмушка чыгып атат, ага жакшы дуа бере албайт дейт да. Биз эмнеден уялып, эмнеге даярданып, эмнеден коркутушубуз керек, аны ойлобой эле каяктагы керексиз. Бул дүйнөбүздө эме ысырапкерчилик болуп, материалдык жактан эме болса, акыретте болсо ага жооп беришибиз керек. Күнөөнү өзүбүзгө топтоп атабыз да. Күнөөлөрдү ушу. Эми мына көп маселеде аялдардын кыймыл аракети, ошолордун аракетинен көпчүлүк жаман иштер болуп кетти. Аялдар эле себепкербиз да. Мисалы ошонун дагы бир көрүнүшү да. Бир көрүнүшү баягы отуруштар болуп кетти. Мисалы эркектер отуруп аткан жок эми. Отуруп аткан жок. Алар анчалык эле мындай массалык түрдө отуруп аткан жок да. А биздин аялдар болсо, аялдар ар бир мисалы бул эми айтпаганга болбой турган болуп кетти да. Мисалы ар бир абысына отуруш, дагы эмне? Тууган отуруш, бөлөп отуруш. Бул ушулар келип алып туруп, ашканаларда ушу атайын эме борборлорго түшүп алыш эле. Ушул жагдайда эмне деп айта алат элеңиз? Чындыгында ушул аялдарыбыз азыркы учурда бардык эле ашканаларда, чайканаларда калды. Бардык эле отуруш кылса, ошол чайканаларды өткөрчү болду да. А эми тууган уругун чакыргысы келсе, үйүнө чакырса, сооп да болот, үйүндөгү төшөктөрү да сүйүнөт, идиш аяктары да сүйүнөт. Мисалы үчүн үйлөрүбүздө төшөктөрүбүз жыйылып, идиш аяктарыбыз колдонулбай турат. Бардыгыбыз эле ушул центрге түшүп эле чайканаларда өткөрчү болуп алдык да. Ушул тууган урукту чакырсак, абысын ажынды чакырсак, ынтымакчылык дагы жакшы болот эле да. Биз андай болбой калдык, бардыгыбыз эле ушу аялдар агылып эле чайканаларда
чай ичип ушундай болуп калдык. Өзү аялдардан кетип атат да, бар жок. Ошол үчүн эме болуп атат да. Биз мисалы келин болгон кезде той кылсак дагы нан жап турчу да. Биз аталарыбыз тойлорго нан жаап, ушу үйдөн даярданчубуз да. Азыр үйдөгү өзүнүн керектөөсүнө да нан жаппаса. Нан жаппайт. Эме сатып алып жеп калат. Сатып алып, бар жок базарда даярдап туруп эле ошону жасап коюп атабыз да. Билем ушул эфирге чыгып атканыбыздын эң негизги максаты да ушу аялдарды чакыруу, ушундай эсиңиздерге келиңиздер, урматтуу аялдар. Биз өзүбүз ордубузда олтурайлы, көчөгө чыгып албайлы, Алладан коркойлу деген максат болуп атат да. Ооба. Аялдар ушу бардыгыбыз үйдө балдарды жакшы тарбиялап, жакшы тарбия берип, бардык исрапкерчиликтерге жол койбой, тууру багыт берсек өтө жакшы болот да. Мен ушул аялдарды ошого чакырамын. Мына ушул ысырапкерчиликтин башында аял сатуу болуп атат да. Бул эми бардыгына эле белгилүү болуп калды. Ушул жагдайда эми аялдарга кандай кеңештерди айтат элеңиз? Чындыгында ушул аял заты бардык ысырапкерчиликке биз өзүбүз себепкербиз. Ушу үй бүлөдө аялдар өзүбүздү тыйып, бала чаканы тарбиялап, ушундай чайканаларга жүгүрбөй, отуруштарды азайтып, ушул илимдерди алсак, ошондо гана биз оңолобуз да. Аял заты ушул үй бүлөнү кургандагы аял заты, үй бүлөнү бар кылганда, жок кылганда аял заты болот да. Ошон үчүн ушул аялдар бардык эле көчөгө чыгып кетти азырчы, көпчүлүк эле. Көчөгө чыгып ушул чайканаларда, ушундай отуруштарда жүрүшөт. Ошонон көрө ошо үйдө илим алып, балдарын тарбиялап, кыздарын тарбиялап, жакшы тарбия берсе, биздин коомубуз дагы тез оңолот да. Азыр мына ушул учурда мына жалпы жаштар, кыздар дейличи, балдарды эми балдарга жакшы тарбиялар болуп атат, мешитке барып. Кыздарга, айрыкча кыздарга. Кыздар жагы мындай болуп атат да. Жалпы коомчулукта бизде эми илгертен кыргыз элинде нарк болгон, кыздарга болгон. Учурда азыр ошол эме тарбияңды урганым жок деп туруп кыздар эме болуп атат, чачтары кыздар чачтары жазылуу, мына шортиктерди кийип күн ысып, ушул жагын мен ойлоймун, ушул аялдар баягыдай болуп көчөдө жүрбөстөн ушул кыздарды жакшы тарбияга алса. Себеби бул аял затынын ачык жүргөн жерлери бардык абрат болот. Биз өзүбүз эле ушул кыздарыбызга тыюу салбай, өзүбүз күнөөгө баткырып атабыз. Бул ушундай жүргөнгө акыретте ага да жооп беришет. Ошон үчүн ушул балдарды, кыздарды өзүбүз жакшы тарбиялашыбыз керек. Буга ушул аялдардын ролу өтө чоң. Анан ушул тойлордо балдарыбыз, мына кыздарыбыз ушул бир баягы көйнөктү кийип чыгам десе, биз энелер ошого макул болуп, палан жерге бар деп, той көйнөктөргө палан жерге бар, жакшысын ал деп биз өзүбүз көргөзмө берип, ушуну туура эмес кылып атабыз. Себеби ушул тойлорду биз сүннөт той кылып эле өткөрсөк дагы эле бактылуу болот да. Сөзсүз эле ушул ак көйнөктү кийип машинага чыкса бактылуу болбойт. Чындыгында ушул бактылуулук ушул балдарыбыздын жакшы жүрүм турумунда, мына илим жолунда жүрсө, динде ошондо эң бактылуулук ошондо да. Алла Таалам бизге ушул динде бактылуулуктун жолдорун, сүннөт катары пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам бизге бардык кайсыл жактары болсо да бардык жактарын бизге көргөзүп койгон. Өзүнө ылайыктап көргөзүп койгон. Биз ошол сүннөттөрдү толук аткарсак, бул дүйнөдө да, акыретте да бактылуу болобуз да. Биз ошого өзүбүз гана себепкербиз, аял заты. Ушул ачык-чачык жүргөн кыздар эми бир үйдүн келин болуп барат да, туурабы? Туура. Бат эле келин болуп барат, балалуу болот. Эми мына ушунда урпак уланып кетип атат да. Ооба. Ушул келиндерди тарбия кылыш дагы биздин милдетибиз да. Келиндерге жакшы тарбия бериш. Ушул дин жолунда тарбия берсек, балдарыбыз дагы, кыздарыбыз дагы ата-энеге мээримдүү, күйүмдүү, сыйлаган ушундай бир фарзанттар болуп чыгат да. Анан биз өзүбүз эле ушу көчөлөрдө, чайканаларда жүргөн болсок, тарбияга карабасак,
көрүнгөн жерлерде жүрүп, саардан кечке жүрүп, анан кеч келип жатып, кайра туруп дагы эртеси эле дагы бир отуруштарга кетип жүрсөк, ондо бул тарбия эч качан оңолбойт, биздин заманыбызда оңолбойт да. Качан биз бактылуубуз, биз дин жолунда жүргөнүбүздө гана бактылуу болобуз. Ошол аял заты чындыгында ушул замандын оңолушуна себепкербиз да. Бул барчылыктын шарданында эле эми ол аялдар деген мисалы классташтар чогулуп атат. Классташтар чогулуп атат. Бул чогулган кезде эмне болуп атат? Ошол жерде сөздөр сүйлөнүп, ушактар сүйлөнүп, жаш кездеги кылган кылыктарын айтышып, бул деген бир тентектин эле эмеси болуп атат да. Ошо ушактар сүйлөнүп, кайра эле биз күнөөгө батып атабыз да, биз ошону билбей, ушул дин жолунда болбогонубуз үчүн ушундай жолдорго барып атабыз да. Андан көрө биз үйдө отуруп ушул илим алып, дин жолунда болуп, балдарыбызга ошолорду үйрөтсөк, ушул канча күнөөлөрдөн өзүбүздү арылтабыз да. Бул жерде мына эркектер тууралуу айта кетсеңиз. Эркектер болсо, бул эркектерге биз мисалы үчүн бир той өткөрүш керек болсо, палан сомду таап келесиң деп биз аларды мажбурлайбыз да. Биз ошол кылганыбыз туура эмес. Мисалы биз көз сыяктуу урпактарга уланып атат. Биздин ушул учурубуз өзүбүздүн милдетибизди туура аткарып койсок, урпактарга уланат, туура багытта кетет. Туура бул өмүр көз ачып жумганча өтөт экен да. Ана мына дегенче өмүрүң өтүп кетет экен. Бирок биз акыретке даярданышыбыз керек. Өлүм акта. Күндөрдүн биринде өлүм ар бирибиздин башыбызда бар. Эми ушул жагдайда сиздин өзүңүз кандай ойлойсуз? Эми аялдарды кантип токтотобуз? Эми мен ушул аялдарды айтар элем, ошо баягы отуруштарды токтотуп, ушу илим жолунда болсо, сүннөттөрдү аткарса, ушу тойлордо ысырапкерчиликтерди токтотсо, өлүм житимдеги ысырапкерчиликтерди токтотсо, өтө жакшы болот деп ойлойм да. Фактылар бар да, мисалы өлүм житим болгон жерге азыр кээ бир айыл өкмөттөрдө мындай болуп атат да, айыл башчылары айтып атат. Аялдар кичине илинчеги тууган уруктук жагынан илинчеги болсо гана келсин патага. Болбосо келбесин деп. Келбесин, чыкпасын үйүнөн деп. Чыкпасын деп. Ошондой болуп токтотулуп атат. Ошо сыяктуу мына аялдардын ушул отуруштарына деле кандайдыр бир контролду жүргүзүш керек деп ойлойм да. Муну мындай кылып тыйбаса, биз билбейм барчылыктан болдубу, аялдар бардыгы эле көчөгө чыгып кеттик да. Жаштар дейин десең азыр кемпирлер. Кемпирлер дагы чайканада. Чайканаларга барсаң, эркекти аз эле көрөсүң, бүтүн эле аялдар да. Биз ушул аялдарды ушу чакырат элем, мындай жолдон кайтсак, үйдө отуруп бала тарбиялоого көңүл бурсак, балдарыбыздын келечеги үчүн дагы жакшы болот эле да. Биздин мисалы мына Кыргызстаныбыздын гүлдөгөн күчүнө ар бир пенде, ар бир аял заты, эне, ошо эркектерибиз сыяктуу эле бардыгыбыз үлүшүбүздү кошсок гана анан кийин Кыргызстан оңолот да. Эң туура ойлоруңузду ортого салдыңыз. Мына албетте аял заты качан гана өзүнүн ордун таап, үй бүлөдө дагы, коомдо дагы, башканын алдында дагы эне катары, жар катары өзүнүн ордун тапкан кезде гана ошо биздин үй бүлөдө да тынчылык болуп, коомдо дагы тынчылык болуп, ошол жалпы гармония өзүнүн ордун алат эле да. Бейпилдик болуп. Ооба. Эми ошол биз жалпы аял затына кайрылып кетет элек да. Урматтуу аялдар, энелер, эжелер. Биздин коомубуз азыр Кыргызстаныбыз гүлдөгөн күнүн жолунда жакшынакай бардачылык, жакшы заман болуп атат. Сиздер дагы ушул багытта өз үлүшүңүздөрдү кошуп, өз салымыңыздарды кошуп, коомдун өсүп өнүгүүсүнө, үй бүлөдө тынчылыкка, үй бүлөдө бекемчиликке, балдардын, кыздардын тарбиясына өз салымыңыздарды кошуп кетсеңиздер. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз дагы соңуна чыгып калды. Кийинки көрсөтүүлөрдөн кезишкенче. Assalomu alaykum va rahmatullohi.